Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 январда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал. Сиздерди Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырам. Бүгүнкү жаңылыктар тууралуу кыскача маалымат. Сыйкырдуу каттын жообу. Жайыл районунун Чолок Кайыңды аймагында карышкыр атылды. Талас облусунда жаңы жылда 13 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Милициянын кызматкерине кол салуу болуп оо дүйнө салды. Согушта куткарылган 150 баланы баккан ысык көлдүк Токтогон апага Санкт-Петербургда эстелик тургузулат. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк тааныштырам. Сыйкырдуу каттын жообу. Президентке кат жазган жаш балдарды акимчиликке чакырышты. Жаңы жыл майрамына карата президентке кат жазган сокулуктук балдар 31 декабрда өз белектерине ээ болушту. Бул тууралуу аймактык кабарчыга акимчиликтен билдиришти. Жайыл районунун Чолок Кайыңды аймагында карышкыр атылды. Бул тууралуу аңчылар бригадасынын өкүлү Андрей Миролоев билдирди. Маалым болгондой, карышкырлардын изи жаңы жылдын алдында байкалган. Көп өтпөй мергенчилер 5 карышкыр көрүшкөн. Анын ичинен 1 карышкырды атышкан. Атылган карышкыр 3 жаштагы дөбөт болгон. Талас облусунда жаңы жылда 13 ымыркай жарык дүйнөгө келсе, бул тууралуу Талас облустук үй-бүлөлүк дарыгерлердин тобунун жетекчиси Шамбетова Айжамал билдирди. Жалал Абад облусунун Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери белгисиз адамдар тарабынан бычакталып, алган жаракатынан улам каза тапты. Бул тууралуу маркумдун айылдаштары билдирди. Маалым болгондой, окуя 31 декабрь түнү болгон. Согушта куткарылган 150 баланы баккан ысык көлдүк Токтогон апага Санкт-Петербургда эстелик тургузулат. 1942-жылы Ленинград курчоосунан келген 150 баланы багып, Түп районунун Акбулак айылында жашаган маркум Алтыбасарова Токтогон апага арналып, Санкт-Петербург шаарында эстелик тургузулат. Бул тууралуу анын уулу Марат Абдиев билдирди. Анын айтымында, эстелик улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата тургузулат. Орнотула турган эстелик Томский шаарында жасалып жатканын билдиришти. Анын эскизин салып жиберишкен. Демилгечилерди Санкт-Петербургдун мэриясы коомчулук менен бирге колдоп чыгышкан, деди Абдиев. Токтогон апа ким болгон? Токтогон Алтыбасарова 1926-жылы Түп районунун Акбулак айылында төрөлгөн. Күрмөнтү айылында орустар менен бирге чоңоюп, бирге окугандыктан орус тилинде да эркин сүйлөп жаза алчу. Аны 16 жашында 1942-жылы Акбулак айылдык советине жоопту катчы кылып шайлап коюшат. Катчылык кызматта 44 жыл эмгектенген. 23 жолу айылдык райондук кеңештерде депутат болуп шайланып, Хадияче энциклопедия атка конгон. 1942-жылы күндүз айылдык кеңеште катчы болуп иштесе, калган убактысын Ленинград блокадасынан алынып келген 150 баланы тарбиялоо менен өткөргөн. Алар 1,5 жаштан баштап 11-12 жашка чейинки куракта болгон. 1976-жылы Ленинграддыктардын чакыруусу менен Ленинград шаарына барган. Bir ай өзү баккан балдары менен болуп, алардын кээ бирлерин өзү койгон сындар менен чакырып, башкаларды таң калтырган. Ошондон тартып жыл сайын абышкасы фронтовик Муса Абдиев экөө Ленинград шаарына алардын чакыруусу боюнча барып, 1 ай эс алып келүү адатка айланган. Аны баккан балдары Мама Тоня деп аташчу. 2015-жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Токтогон апанын көзү тирүү кезинде Акбулак айылдык китепканасына аты коюлган. Апа 2015-жылы 10-июнда көз жумган. Артында уул кыздары 27 небере, 29 чөбүрөсү калды. Кийинки чыгарылыштан кабарлашканча барыңыздарга аманчылык тилейм.